Мен да башында түшүндүрө кетсем 2002-жылы СИЗО 1 мекемесинде иштегем. Бишкекте, Централка деп Кутушбакта иштеп, түрөмдүү режимде иштегем. Анан аяктан деле мисалы үчүн квартирага жетпейт, же биягына жетпейт, же тиягына жетпейт. Айлы жок, анан нарынга которуп келдим. Аяктын сотрудниктери мындай биздей болуп маалымат бергенден уялат. Алардын деле жашоосу кыйын. Биз деле мисалы үчүн ошол жакта квартирада жашап жүрдүк. Аябай эле кыйын болду да. Мисалы үчүн тетиги шаарда зонада жанагы СИЗО 1де иштеп жүргөн сотрудниктер мисалы үчүн ошо жашаган жерин көргөзбөйт, уялат. Вагонеткада жашашкандар бар. Кирип мисалы үчүн азыр иштеп атам, мына 2006-жылы которуп келгем. Былтыр 2011-жылы келинчегим авариядан каза болуп калган. Азыр менин 3 кызым бар. 3 кызды багыш деле кыйын экен мисалы үчүн. Мына могу 1 жыл тегеренгиче могу кыздарым куза болуп, мен өзүм өлүп кала баштадым. Куза болгондочу жаман экен, энесинен айрылып атса, жаман эле акыбалда жүрдүм. Биздин системанын айлыгы аябай эле төмөн да. Мисалы үчүн башка жерге салыштырмалуу аябай төмөн. Азыр кароолчулардын айлыгы 10 000 сом. Биздин уже баягы деңгээл түшүп кеткен да, аябай эле ылдый эле түшүп кеткен мисалы үчүн. Мисалы үчүн 10 000 сом алганда тияка төлөйсүң, кыздарыңдын садигине төлөйсүң. Мисалы үчүн улуу кызым колледжде окуйт. Контрагы 16 000 мисалы үчүн. Ошону үзүп эметип атып деп мына 2-нчи курс болду. Бир депутаттын 1 жылдык жанагы ыгым-чыгымы деген 60 канча экен, мен өзүм да түшүнбөй калдым. Цифраны мен тааныбайм, андай цифра. 6 миллион. 6 миллион деп атат. 6 миллион. Элестетип көрсөңүз, бир депутаттын мисалы үчүн. Биздикичи эжеке мисалы үчүн, мына анан Кыргызстан биз неметип албайбыз мындайчы. МВД менен жана чек ара бүт баарын карап келбейди, айлыктарын көтөрүпчү. Могу биздин системаны эч ким караган жок. Мындай айтканда, эч ким караган жок. Көңүл да бөлүп койгон жок. 2005-жылдары биздин министрди атып кетти, ошондо гана бир көбөйттү. Биздин таламыбызды эч ким талашпайт. Мисалы, акыйкатчы келет, прокуратура келет, эшикти ачканда эле сразу эле ой, сени эч ким урган жокпу, эч ким сабаган жокпу деп. Мисалы, айыпкерлердин тамагы менен төшөнчүсүн ушундай белендеп берет. Биздин кийимди, бир алган кийимди мисалы 3 жыл кийебиз да. Форманы 3 жылга деп берет. Анан мисалы айтып келсек, азыр Жамболот айткандай квадрат метрин эсептеп, мисалы момдай деп кылып берип атса, бизге андай квадрат метр эсептеп жер берген жок. Президенттен, депутаттардан приказ чыкты дегенде ачып караганда сразу айыпкерлердин укугу жазылган да. Биздин укук жазылган эмес. Сиз деп сүйлөгүлө деп. Только ал жерде деле айыпкерлердин деле кээ бирөөсү бейгүнөө отургандар деле бар деп. Алар деле айыпкер деп биз бөлө бербейбиз. Ошонун арасында биз ачканда биздин укук жок, биздики төмөн, жазылганда эмес биздики. Мындай айтылган. Жоксуң да сен. КСИИндин эмеси укуктары жок, тебеленип калган да, мындай айтканда. Сонун да жанагыдай эле айткан сөздөр да. Бирдеме болуп бунтун чыгып кетсе, бүт барат. Биздин укук жок. Мына биздин мисалы үчүн министр иштеп келатканда, уже мына өтөлгөсүнө чыгып келатканда, бир жактан эме жазат, бир айыпкердин бирдеме болот, анан депутаттарга жетет, анан депутаттар бирдеме кылып туруп эле баягы министрди алып салышат. Биз мисалы үчүн бат-баттан эле алмашып атып, кээде фамилияларын унутуп калчу болуп, ушундай. Бияк негизи 49 мекеме болгондо бул жер түрөмдүү режим, анан пылвестниктерге деп салынган, негизи салынып баштаган. Нарындагы элдер отказ берип койгон, булар вообще бияка салабыз деп ойлобогула депчи. Ушундай, анан үстүндө деген бияктын погодасы негизи аябай суук болгондо пылвестниктерге жанагы погодадагы туура келбейт экен да. Таасир этет экен да погодадагычы, мустак болот экен да кыскасыча. Бизге таасир этип атабы, таасир этпейт абы. Бизден көңүл бөлүп сураган да жок да. Мисалы үчүн мына иштеп жүрөбүз. Могу сотрудниктерге момундай болсун, сотрудниктерге мындай кылсын, мындай жер бөлүп берели, мындай кылып берели деп эч кандай маселе, андай маселе болгон эмес. Мисалы үчүн ойлоп көрсөңүз, тияка түрмө салыш керек, бияка түрмө салыш керек. Болду.
Мисалы үчүн биздин Кыргызстанда толтура түрмө. Мисалы үчүн биз деле достойно иштеп, достойно пенсияга чыгышыбыз керек да. Ал түрмөнүн ичинде тартип болмоюнча эч качан сыртта тартип болбойт. Бул жашоодо болбойт, ушуну билип коюңуз экен. Түрмөдө тартип болмоюнча эшикте эч качан түрмөнүн сыртында тартип болбойт. Жана айткандай эле биздин жан менен барабар сасып кылып ала тосум экеси сактап келди биздин ата бабалар ал калай бир кыргыз эл азаттыктын жолунда өркүндө ал калай бир кыргыз эл азаттыктын жолунда өркүндөймүн өзүмдү өстадын колунда. Тарттым мен. Ассаламу алейкум, общий салам. Кандай досум азиз, мына слава Аллаху жашап атасың, Кудай шүгүр бүт барына. Мына жашаган үйүң жак. Мандайыңда үрүс тартып атат. Бүт барына үйдөгүлөрүңгө салам айтып койгум. Мына үрүс собственной персоне нахуй. Ибана Рама нахуй. Ассаламу алейкум азиз. Дес авторитет болуп калган бул бала чыгарачы кетесиң нахуй. Николин деле. А так мына биздин продолусун биринчи этаж нахуй. Бүт полный биринчи этажды мен карайм, көрдүңбү нахуй? Көрө ал досум. Сиңде көрүн шпаналар 1.25 нахуй. Ана тартчы үрүсүн. А так всей братве салам есть, всем, кто меня знает, общий нахуй. Чиля досума чоң салам айтып койгум нахуй. Азиз, давай тезирээк чалып кой нахуй. Лично нахуй саат аймен нахуй. Ошол үчүн эле кушуп аласың да. Чоң персональный салам нахуй. Персональный салам. Мына карачы, спортсмендерди тытат да биздики чүйүс нахуй. Эзет. Бул биздин мужигыбыз нахуй. Фамилия, имя, отчество нахуй. Малой, бля. Блин, нахуй. Не ырсаясың, бля. Он там я, нахуй. Общий салам, нахуй. Салам, деп заебал уж саламчы, нахуй. Кандай таксыр, жакшыбы? Мына досум көрүн. Иншалла. Мына менин роди досубуз, нахуй. Чоң салам айтып атабыз. Жималбай. Бір бачка бар, нахуй. Так, нормально, нахуй. Бачка бар, да? Слава Аллаху, живы, здоровы, нахуй. Жакта топятсың, отон кореец деп. Бошо досум мына ушинтип эле жашайбыз нахуй. Бүт Кудай шүгүр нахуй. Эч жактан кемчилик жок, курсак ток нахуй. Мына холодильнигим бар, каласам. Холодильниктин ичинде эмне бар экен, көрөйүкпү? Йогурттар бүт эле бар экен, фруктулар нахуй. Болот. 2 күн жашасак болот да, мантыштын саасы бар нахуй. Бүт эле бар да, в общем, только сен чалбайт экенсиң да нахуй. Вообще эле тарындым нахуй. Тез чалып турбайсыңбы нахуй. Нахуй, жакта досум нахуй авторитет болуп кеткенбиз, давно элечи нахуй. Аны эртең түшүп калсам нахуй, кара нахуй. Тарынам саачы. Давай, в общем, всем салам, үйдөгүлөргө да чоң салам нахуй. Пока деп койчу, үрүс. Пока. Бля. Дагы бир жолу көрүп продолумду. Мынакей, чоң продолумду көрүндү. Ушун бүт барын мен карайм досум. Кичине поддержка тепкиле нахуй.